Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда таркап кеткен нерселер ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүндө кенен келген дуалар турса дагы ошол нерселерди колдонбостон көптөр издеп жүрбөйбү, канткенде дуа кабыл болот, кантип дуа кылам деп, жанагындай ырым-жырым бүү бакшылар же болбосо адашкан адамдардын жазып берген дуалары менен алаксып, ошону жанын кыйнап канча жолу айтып жүргөндөр бар. Кээ бир адамдар бар экен, баланча деген жерде бирөө бар, ошонун барып колун кармасаң, же болбосо ошолдо бир касиет бар, ошол сенин башыңды сылап койсо, же болбосо эмнени сурасаң берет, ошол сага себепкер болот деп да багыт берет экен. Адамдын табиятында Аллахка жалынып жалбаруу, Аллахка кайтуу, ушундай нерсе бар, бирок ошол нерсени билбесе адам башка жака кайтат да. Башка жака. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ар бир адам төрөлгөндө эмне? Мусулман болуп төрөлөт. Анын ата энеси жөөт болсо жөөт кылат, христиан болсо христиан кылат. Бирок асылы, фитраты, табияты, өзөгү мусулман болуп төрөлөт. Ошон үчүн эч бир Кудайды укпаса дагы, ыйман жөнүндө укпаса дагы ушундай кудурет бар экенин сезет. Бир нерселерден коркот. Кээ бирлер Аллах тааламга жалынып жалбарып сурабагандан карасаңыздар бир кичинекей нерселерден коркот. Мисалы, кечинде ун бербе, кечинде карыз көрбө, босогодон өтпө, ачакайдан өтпө, боюң кортолуп калат деп бир каяктагы бир адамдын акылына сыйбаган нерселерден коркуп калгандар да. Бул да кайсы бир деңгээлде ошол адамдарга жаза, Аллах тааламдан болгон жаза. Ошол адамдар жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынбастан андан жүз бурганда Аллах таалам аларды чимели менен, чымын менен, жөнөкөй нерселер менен коркутуп койду. Мына ошондой нерселерден корккондор бар. Чыбыкты сындырып, мышык өтсө жолун болбойт деп, дарактардан барып үмүт кылып, жылдыз учса тилек кылып айтып отурса көп да.